сіздерге Ысык көл Кыргыз бермети деген дилбаянды окуп беремин. Кыргызстандагы эң чоң тоолуу туздуу көл. Кыргыздар бул көлдү Кыргызстандын бермети деп аташат. Көлдөгү суунун көлөмү 1738 чарчы километр, суу бетинин аянты 6236 чарчы километр, жээктеринин жалпы узундугу 688 километр, көлдүн орточо тереңдиги 278 метр, эң терең жери 668 метр. Ысык көл түндүктөн түштүккө 58 километрге, ал эми батыштан чыгышка 182 километрге созулат. Ысык көл облусу Кыргызстандын чыгыш бөлүгүндө жайгашкан. Бул жаратылышы абдан кооз, берекелүү жер. Ысык көл облусунун аймагы түрдүү өсүмдүктөр менен жаныбарлар дүйнөсүнө бай. Ысык көлдүн түштүк батыш бөлүгүндө келген куштар каз, өрдөк жана эң кооз аккуу кыштайт. Токойлорун тыйын чычкан, элик, сүлөөсүн, кашкулак, тоолорун аркар, карышкыр, суур, түлкү мекендейт. Ысык көл облусунун негизги байлыгы бул Ысык көлдүн корукка айланган курорттук зонасы. Жайында бул жерге республиканын бардык булуң бурчунан жана башка өлкөлөрдөн эс алууга, дарыланууга элдер келет. Көркөмү кооз, тоолор, көлдүн жылуу мелмилдеген көк кашка суусу келген адамдарды эч качан кайдыгер калтырбайт. Ысык көл облусунда түрдүү улуттагы адамдар жашайт. Облустан алтын, көмүр, калай, жез жана башка элементтердин кендери казып алынат. Көл кылаасында адамдар байыркы замандан бери жашап келишкен. Андыктан Ысык көл облусу тарыхый, маданий элементтерге бай.